Бүгін Қалый Молдобасанов атындағы Қырғыз мамлекеттік музыкалық консерваториясында Назарматов Даниал Мукашевичтің 80 жылдық мааракесіне арналған республикалық иш-чара классикалық гитаристердің кароосуна башталды. Аталған сынақта республиканың бардық аймақтарынан келген дээрлик 70 катышуучу гитара шеберчилиги боюнча күч сынашат. Кийинчерээк Кыргыз улуттук филармониясынын кичи залында сынактын жеңүүчүлөрүнүн гала концерти болот. Даниал Назарматов Кыргызстандагы классикалык гитара искусствосунун мектебинин негиздөөчүсү. Аны өмүр бою талыкпай жайылтып келген. Анын жетекчилик астында республиканын классикалык гитаранын биринчи конкурстары жана концерттери өткөн. Даниал Назарматовдун чыгармачылыгында эң оболу мекенине болгон чын ыкластуу сүйүүсү чагылдырылган. Улуттук аспап өнөрүнүн тарыхында биринчи жолу кыргыз күүлөрү классикалык гитара үчүн иштелип чыгып, реаранжировкалана баштаган. Даниал Назарматов кыргыз тилиндеги гитара чертүү мектеби жыйнагынын да автору, композитор, музыка таануучу, педагог, кыргыз музыкасынын көрүнүктүү аткаруучусу жана үгүтчүсү катары Даниал Назарматовдун Кыргызстандын маданиятынын өнүгүшүнө кошкон салымы чоң. Анын ысымы өлкөнүн музыкалык мурасында алдыңкы орундардан бирин ээлейт. Быйыл эгерде түрүү болсо Даниал Мукашевич Назарматов 82-ге чыкмак. Бул кароо сынакты биз 19-жылы семинар, ушу гитаристтердин семинарын өткөрүп атканда 20-жылы кароо сынак өтмөк. Анан ушу пандемияга байланыштуу март айында жаап салды. Биз апрелде өткөрмөкпүз. Ошол боюнча мына 2 жылдан бери өтүлбөй жүрүп, бүгүнкү күнгө туш келип атат. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер, маданиятына эмгек сиңирген ишмер Даниал Назарматовдун 80 жылдыгына арналган конкурсубузду баштап атабыз. Бул конкурстун максаты ушул айыл жергесинде шаардагы жаш балдардын табитин өстүрүү, жаш балдарды музыкага тартуу, кыргыз гитарасына үндөө пропагандалоо болуп саналат. Бизде ошол региондон келген, областтардан келген категориялар бар. Ошол региондон келгендерди биз өзүнчө карап атабыз.